Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн онлайн сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз адеп сабагын өтөбүз. Адеп сабагынан биз 3-чү чейректе өтүлгөн темаларыбызды кайталайбыз. Анда мен алгач силерге 3-чү чейректе өтүлгөн темаларды эсиңерге салып өттүм. Биринчи биз ата журтумдун үмүтүн кантип актайм деген теманы өткөнбүз. Баатырлар баяны, баатырлар тарыхта калат, Курманжандакка, эр жигит элчесинде жоо бетинде, кыздын 40 чачуулу, кыз тарбиясы, өз элиңдин салтын бил деген темаларды өткөнбүз. Анда азыр биз мекен жөнүндө сөз кылабыз. Силер бул видеону көрүп, угуп, кандай сезим пайда болгонун айтып бересиңер. Шаттанам келбетиңе баладайым, кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, жаныма дары арча карагайын. Мен сенин майрамыңа бөлөнгөнмүн, өзүңдөн агаргамын көгөргөнмүн. Men senin kulunun Kırgızistan, men senin vanıçına, men senin vanıçına, men senin vanıçına törelgönmün. Ыншасам жан терметер ырларыңды, жуткандай боломун мен булагыңды. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, комузуң андырат когумарымды. Senin talayına, ben senin talayına, ben senin talayına tuğulganmın. Eske kelesin, жүрөкөйүн бересиң дем бересиң. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, көңүлдүн асманында өңгөнөсүң. Желбирдеп желкеге чач тараганмын, көңүлүм түздү караганмын. Мен сенин булбулуңун Кыргызстан, мен сенин бакытыңа, мен сенин бакытыңа, мен сенин бакытыңа жаралганмын. Мен сенин майрамыңа бөлөнгөнмүн, өзүңдөн агаргамын көгөргөнмүн. Мен сенин кулуңмун Кыргызстан, мен сенин ванычыңа, мен сенин ванычыңа, мен сенин ванычыңа төрөлгөнмүн. Ару таңай нурунан туылганмын, айтылган сөзгө бекем булунганмын. Мен сенин кырамыңмын Кыргызстан, мен сенин талайыңа, мен сенин талайыңа, мен сенин талайыңа туылганмын.
өзүңөр көргөндөй биздин мекенибиз кандай гана кооз, кандай сонун жаратылыш, кандай сонун өлкөдө жашайбыз. Мына ушундай ата журтубузга ата журтубуздун үмүтүн кантип актоо керек, ата журтубузга кантип кызмат кылуу керек, мына ошол боюнча мага видео жазып жөнөткүлө. Андан кийин биз балдар баатырлар баяны деген теманы өткөнбүз. Кайсы баатырларды өткөнүбүз жөнүндө дагы кайталайбыз. Ага чейин мен баатыр деген ким деген маалыматты берип коеюн. Бул жеке кызыкчылыктарды жеңип, элдин эркиндигине, байгер жашоосуна, тынччылыгына кам көрүп, баардык күч-аракетин ошого жумшаган кишиге гана статус катары эл тарабынан берилет. Демек, баатыр элдин бактысына жаралып, тынчтыгы үчүн күрөшкөн, таалайын жеңип келген же жеңгенге аракет жасаган киши. Биз Атаке баатыр жөнүндө, Жаңыл мырза, Ормонхан, Алымбек Таска, Манас баатыр, жана кийинки эле элибизге кызмат кылган, элибиздин Кыргыз Республикасынын өстүшүнө салымын кошкон Исхак Разаков жөнүндө, Басбек Каган жөнүндө окуганбыз. Мына булар элге кандай кызмат кылган, эмнеси менен тарыхта калган, мына ошол боюнча дагы жазып жибересиңер. Жана жакынкы эле 1999-жылы Баткендеги баатырдык жөнүндө өткөнбүз. Баткенде эмне окуя болгон, ал жерде кандай баатырдык көрсөтүшкөн, мына ал жөнүндө дагы эсиңерге саласыңар. Андан кийин биз Кыргыздын кыйын кыздары деген теманы өткөнбүз. Алар Каныке энебиз, Айчүрөк, Жаңыл мырза, Курманжан Датка сыяктуу баатыр энелерибиз болгон. Жана актриса Таттыбү Турсунбаева, бийчи Бибисара Бишеналиева, актриса Сабира Гүмшалиева жана Курманжан Датка энебиздин кыргыз элине кылган эмгегин өткөнбүз. Жана кыз тарбиясы, кыз кандай болуш керек экенин өткөнбүз. Ошолор жөнүндө да эсиңерге салып айтып бересиңер. Андан кийин биз өз элиңдин салтын бил. Биздин кыргыз элинде эң сонун салттарыбыз бар. Алардын бири жентек той, баланы бешикке салуу, тушоо кесүү деген салттар жөнүндө кеңирээк түшүнүк алганбыз. Мына ошолорду эсиңерге салып, эсиңерден чыгып кетсе китепти ачып окуп, анан мындай таблица аркылуу ушул 3-чейректе эмнени окуп билгениңер жөнүндө мага түшүндүрүп бересиңер. Мекен жөнүндө, баатырлар баяны, баатырлар кантип тарыхта калган, Кыргыздын кыйын кыздары кимдер болгон, алар кандай кызмат өтөшкөн кыргыз элине, кыргыздын каада салттары жөнүндө эсиңерге салып, китептен окуп, анан бул сабактан эмнени үйрөндүңөр? Сиз бул сабактан эмнени билдиңер? Эр жигит кандай болуш керек экен, кыз бала кандай болуш керек экен, ошол жөнүндө билдиңер да. Мына ошол сабакты жыйынтыктап, пышыктап, бул сабактан силер эмнени үйрөнгөнүңөр жөнүндө мага маалымат бересиңер. Анда баарыңарга чоң рахмат. Тапшырмаларды аткарганга ийгилик каалайм.